Сергүү аталышындагы спорттук ден соолукту чыңдоо борборунун ачылыш аземи өттү. Аземге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Талант Мамытов, белгилүү спорт чеберлери, машыктыруучу Кенжебек Чекиров жана сыйлуу коноктор да келген. Жолуна деп ушу намазканалардын жанына спорт комплекстер ачылып атканына аябай сүйүнүп атам да. 3 кабаттан турган комплекс кенен курулуп, спорттук ден соолукту чыңдоо бөлүмүнөн башка дагы халал тамак аштарды даярдаган ресторан, бассейн, теннистик стол, бильярдты камтыган спа борбору бар. Комплексти ачуудан максат ушул кыргыз жаштарыны, кыргызстандыктарды ушул ден соолугун чыңдап, ушул жерге келип машыгып, жана ошону менен эле бирге эс алуучу жайлар бар. Ушундай жакшы өздөрүнү ушул жерге келип ден соолугун чыңдап эс алып кеткенге жакшы шарттар түзүлгөн. Биздин максатыбыз ошол Кыргызстандын жаштарыбызды айтылбай ушул башка өлкөгө барганда эки негизде желек көтөрүлөт экен да. Биринчиси бул эмне десе, ушул президентибиз барганда Кыргызстандын желеги көтөрүлөт. Жана ошондой эле экинчиси ушул биздин кыргыз жаш жигиттерибиздин, жаш балбандарыбыздын ошол башка өлкөгө барып Кыргызстаныбыздын желегини көтөрө турган ушул спорт болуп эсептелет да. Ошо биз ушул спорт тармагына, спортко бир аз салым кошойлу деп ушундай бир комплекс ачып атабыз, спортивный. Жана ошондой эле ошону менен бирге бизде бул жерде спа центр да болот. Биринчи кабатында даарылык касиети бар, гималай тузу менен жасалган пар, душ жана кийим которуучу бөлүмдөр орун алган. Ал эми экинчи кабатында баардык жаңы технологиялар менен жабдылган машыгуучу зал жана намазкана жайгашкан. Бул залдын өзгөчөлүгү эмне? Бул залда полный комплектация бар, партер бар, физика бар, эң керектүү нерсе биякта бассейн бар. Бассейнге тиешелүү 3 парилка бар. Үчөөнүн бирөөсү именно спортивный парилка. Мындай парлар ойлойм ушу Бишкекте ушу көрүлө экен. Ошонусу менен бул зал өзгөчөлөнөт. Жана ишенебиз дагы алдыда ушундай жакшы ийгиликтер болуп, көп спортсмендер өсөт деп мен ишенемин. Ошондой эле бул кабатты спорттук бар толуктап турат. Бул жерде аябай жакшы, бул протеиндер, буга же булар чисто халал, адамдын ден соолугуна пайда берет. Дагы аябай адамдын мындай калций, мунун составында аябай калций нерселер да бар. Адамды формага келтирет, адамды мындай арыктатат, бир формада калыпты алып жүрөт да. Үчүнчү кабатында бокс, кикбоксинг, грэпплинг, ММА жана күрөш боюнча спортчулар машыгат. Учурда залга жазылуулар башталып, өлкөбүздүн намысын коргойбуз деген жаш мушкерлер машыга башташты. 2 жылдан бери машыгам грэпплинг боюнча. Биякта бүт шарттары бар экен, бияк аябай жакшы спорт комплекс экен. Жаңы ачылып жатат биякта денени катыруудагы жерлер бар экен, фитнес жактардан. Сергүү спорттук ден соолукту чыңдоо комплекси спорттук машыгуу менен бирге эс алып кетүүнү да сунуштайт. Жалаң гана эркек кишилерге арналган борбордо пилинг, уктоочу бөлмө, укалоо бөлмөсү, бильярд, теннис, пардын туздуу, кургак, хамам жана нымдуу түрлөрү. Эң негизгиси бул жерде ошол бардыгы сервистер бардыгы бар, мусулманча эң негизгиси мындай биздин спортсмендер бул жерде толук кандуу өзүнө керектүү нерсесин ала алат. Мен ойлойм, бул шарттар биздин спортчуларга келечекте ошол Кыргызстандын байрагын желбиреткенге, ошондой эле Кыргызстандын атын чыгарганга чоң шарт түзөт деп айтат элем. Спа борбору бир күндө 300 адамды, ал эми спорттук комплекс 700 адамды тейлей алат. Сергүү спорт комплекс бул эң биринчиден мусулмандарга аябай ыңгайлуу бүт шарттар менен түзүлүптүр. Ошонусу мага жакты. Бул жакта бүт намазга окуганга көбүнчө биз тренировкага батып, тренировка учурунда намаздар окулат. Ошол намаздарды окуган бир аз условиялар жок биздин залдарда. Ачык айтыш керек, даже биз тренировка кылып, биз сборлорго барган жерлерде мындай условия жок. Ошондуктан ушундай зал ачып, ушул эле акчага, например, башка нерсе деле ачып, мындан жакшы бизнес кылса болот. Бирок ошол элибиздин ден соолугун ойлоп, жаштардын келечегин ойлоп, ушинтип спорт комплекс салганына мен өзүмдүн атыман терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин.